Қаланың Борбордук базарының бұл аймағы қардарлар үшін ең ыңғайлуу жай. Жаңадан жеңіл конструкцияда салынып жатқан оңго чукул сода түйін Хикматулла Абдуллаев аттуу ишкерге таандык. Шаардын башкы архитектурасы, экотех инспекциясы жана курулуш тармагын жетектеген вице-мэр бұл кооптуу аймакка ишмердүүлүк жүргүзүүгө уруксат берген эмес. Ишкер 47 сотык жерге ээлик кыларын жана мамлекеттик актысына таянып, эскертүүлөр берилсе да курулушту бүткөрүүнү көздөгөн. Бүгүн архитектуралык комиссия корутунду чыгарып, жерди мыйзамсыз экенин тастыктады. Сода түйүндөрүнүн бардыгын уруксат иш кагыздары жок. Белгиленген тартипте арыз менен кайрылып, тиешелүү уруксат иш кагыздарын алып, долбоорлорун бекитип, мамлекеттик экспертизасын өткөрүп, шаардын тиешелүү кызматтарынан оң корутунду алуу менен курулушту башташ керек. Өзү мыйзам боюнча. Эч кандай уруксат иш кагыздарын албастан туруп баштап атат. Тоготпогондой мамиле жасап атат да. Ошондон эртең бул жерди азыр ачкандан кийин аркасы бир 4 метр, 6 метрге чейин, керки жерде 7-8 метрге чейин жаардык. Бул жердин аркасында өзүңүздөр билесиздер, соода кылып атканда жүктүн бардыгы аркага келет. Un, сахар, башка мөмөлчөмө бар спуч немелерди койгондо аркага аңталып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан өтө кооптуу маселе. Гос экспертизада заключение алат. Ошол заключение уруксат болуп эсептелет да. Аз бүгүнкү күндө бул жеңил типтеги курулуш мына өзүнүн немесинин обрывка курулган, бул кооптуу да. Мүмкүн эмес. Бул нерсени курулушту жасаганда атайын уруксатты алып, баягы менен жогоруда айткандай уруксаттарды алгандан кийин анан бизге кайрылса, биз ошонун тийиштүү баягы уруксат кагыздарын алганда ошону карап, анан кийин ошо боюнча эксплуатацияга иштетсе болот деген акт эксплуатация беребиз да. Хикматулла Абдуллаев аймактын категориясын өзгөртүү үчүн архитектурага 4 жолу кайрылганын, таштандыга айланган жерге соода түйүн ачып, жумуш ордун түзүүнү мерчемдеп келгенин айтууда. 2010 жылы июнь окуясында күйүп кеткен көркөлөрдү көрсөттү. 400 орунду авто ууналар үчүн бекет жана соода комплекстин архитектуралык чийимин чийдирген. 2000 жаранды жумуш менен камсыздап, айына 100 миңден салык төлөөнү пландаганын белгиледи. Бирок кооптуу аймак катары эске албай турганын кошумчалады. Мені границама определит қылып берген. 47 сотық жер, 47 сотық жер. Меншік болып қатталған. Шуның негізінде мен 4 жолы архитектураға қайрылдым. Шу изменение қылайлық, мәялар туалет болып жатат, экономиканы көтерелік, жұмыс орын қылайлық деп тұрып, мен қайрылғамын. Олар менге коррупциялай үшін 10 жылдан бері рұқсат бербей жатат. Эмнеге 20 жылдан бері мен bu yerге турист автостоянка, торговый комплекс құрылышқа рұқсат алғанмын. Хамма проекттері болған, башқа болған. Ай сайын 2000 адамға жұмыс орын қылып берейін, автостоянканы құрып берейін, тротуарлар жасап берейін. Шаһарда мен 500 миллионсы инвестиция қылғанмын. 20 жылды içinde. Hiç kim kuralmagan, o şu mezgildeki kuralmagan eski köprükке мен çoğun köprük kurgamında техникадағы жоғы 23 yıl burun. Корутунду чыгарууга келген комиссия төрагасы Жасур Азимов ар бир кызматтан сурап чыккан учурда жер толук мыйзамсыз экенин далилдеген. Ишкерлик кылууга бир дагы уруксат кагазы жок экенин айтты. Бул кезге чейин ишкердин үстүнөн катарлаш соодагерлер көп жолу арыз менен кайрылган. Акыркы эскертүүлөргө моюн сунбаса, жаңадан курулуп жаткан жеңил типтеги түйүндөр сүрдүрүлөрүн билдирди. Мыйзамдуу десем, эч кайсы служба мыйзамдуу деп айткан жок да. Бардыгы мыйзам. Ана обрыв деп госактымы? Госакты болсо сөз жок, майлы, госакты бар. Дейлик, допустим, ал кишиде госакты бар. Бирок бул жерге обрывке бир мындай коммерческий кылып куруш мыйзамсыз да. Анан эч кандай бир разрешительный документтери жок. Ошого биз мына элдер мээрдер жерде турат, отурат да, кылышыбыз керек. Бирок мыйзам чегинде кылышыбыз керек да. Мыйзамсыз болсо, бүгүнкү күндө мен азыр 99-100% айта алам, действительно мыйзамсыз болду. Биз службалар полный өзүнүн иштерин алып барышат. Мыйзамсыз болсо биз эртең сноска өткөрүп беребиз, сноста бузуп берди алабыз да. Базар башындагы соодагерлер жаңы курулушту сүрдүрүп салууга сунуш берген. Жеңил типтеги күркөлөр түптөлө баштаганда шаар бийлигине кайрылуу жиберген. Эң негизги көйгөй катары жар боюна салынган соода түйүнүн сапаттуулугу начар экендиги айтылууда. Ишкер койгон ижара акысы айына 10 000 сом, төлөмдүн 1 жылдыгын дароо бериш керектигин соодагерлер белгиледи. Мыйзамсыз жердеги орун алган терс жагдайлар дагы көтөрүлдү. Ар бирибиздин 5-тен 6 балабыз бар, иш жок.
ушинтип туруп атабыз бардыгыбыз келип. Эми келип эле нары түрт, бери түрт болуп эле келип эле карапайым калып калып атабыз да нарак беракта. Бар жок эми жакшы иш болбой атат. Карагыла сартан бери нары кетип атабыз, бери кетип атабыз. Бир адамдын айынан. Ушул курулуштун айынан. Бул адам ушуну берип коет экен, айына 9 миң, бир жылдыгын период алат экен, 108 миң. 108 миңибиз болсо биз башка иш кылат элек, мал алып сатып мал карайт элек. Ошо 108 миңибиз жок, ушул жерде туруп атабыз биз күнүгө. Ушул жерге келип күнүгө 200 сом, 300 сом пул табабыз ушул жерден тапканыбыз. Мына жакта тургандарды булар незаконный, бул законный деп мына жерде чачташтырып, мына ушунча калып турат, уруштуруп коюп кетип калат. Мына уш киши ушундай иштерди жасайт. Дагы бирдеке десең эле мен силерди СМБга жазам дейт. Жазсын ошо, СМБ текшерсин ушу кишини дагы. Мына жерде үстүдөгү адамдардын, астындагы адамдардын бул суранышы, ишемесеңер астында киргиле, астындагылар да коркуп отурат. Түшүп кетсем не болот деп. А мына мостко, аптеканын мостуна улап куруп алган. Бул куруп алган бассаңар сүлкүлдөйт. Борбордук базардагы аймакталашуу мыйзам чегинде гана чечилерин, мамлекеттик органдардын уруксат кагазы жок ишкерлик жүргүзүүгө мүмкүн эместиги белгиленди. Жаңы башкы планда каланын базары жапалак аймагына көчүрүлөрү, ал үчүн жер трансформация болгону кабарланган, бирок качан ишке ашары белгисиз. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Bular bizga naborot. Азыр мына көрүп атасыңар, пандемия учуру болуп атат. Бир, экинчиден берде зорго тиргилик кылган, мына азыркы акабыз айткан туура. Зорго күнүмдүк 200-300 сомго иштеген адамдын баары мына. Эми онал бир бай олигархтын кызыкчылыгы ушу элдин кызыкчылыгынан да жогору болуп калып атат да мына биздин чоңдоргочу. Себеби дегенде ол киши мерге чоңдор айтат мыйзамсыз курулган деп. Болуптур ошо мыйзамсыз курулганга да чыгалы десек, бир жылына период бересиңер деп атат. Период бир жылга каяктан табабыз? Анан кийин ошону кире албай калсак, жанантип ага уруштурат, буга уруштурат. Аксакал киши өзү хикметтилер. Ошону айтып, ака аксакал кишисиз, небере көргөн кишисиз, калыстык сөзүңүздү айтып койсоңуз болот го десек, мына жакта тургандарды булар незаконный, бул законный деп мына жерде чачташтырып, мына ушунча калып турат, уруштуруп коюп кетип калат. Мына уш киши ушундай иштерди жасайт. Дагы бирдеке десең эле мен силерди СМБга жазам дейт. Жазсын ошо, СМБ текшерсин ушу кишини дагы. Бир адамда бир мындай адамдык келишим менен, мамиле менен мындай бир договор кылып, бир мындай сүйлөшсөң болот. Ал киши андай кылбайт. Акчасы көп экен мына жерде отургандар, бечаралар 80 миң, 100 миңден берип сода кылбай отуруп, азыр айлаларды кууп чыгып атат. Ушундайды биздин бийлик караш керек да, бир адам карапайым адамдын кызыкчылыгын караш керек. Ушу калп бар үчүн бийлик бар. Бул калп болбосо анан каякта мэр, каяктагы жогорку жакта депутат болот. Ошон үчүн мына жерде бизге мына кереги жок. Ишенбесеңер, сварканы карагыла. Сварканы карагыла. Астына түшүп, асты жагында карагыла. Мунун коопсуздугуна ким жооп берет? Бийлик жооп береби же ушул жооп береби? Эртеңки күнү мына жерде ичине жүк басканда түшүп кетсе нар жагына канча деген адамдар бу жерде үстүдө сода кылган болот, астыда сода кылган болот. Ага ким жооп берет? Ошого жооп берген бирөө болуп кепилдик алсын, бийлик ошол немесин карасын, 1 жылдык период дегендерди. Пожалуйста, карапайым элге тынчтык керек. Ушу тиргилигин кылган буларга биз аз гана бир место болсо ошол болду, бизге башканын кереги жок. Бирок мына мыйзамсызды бузуп салсын. Мына жерде канча деген адамдын, мына жерде үстүдөгү адамдардын, астындагы адамдардын бул суранышы, ишемесеңер астында киргиле, астындагылар да коркуп отурат. Түшүп кетсем не болот деп. А мына мостко, аптеканын мостуна улап куруп алган. Бул куруп алган бассаңар сүлкүлдөйт. Бундагы жаңкы атайын специалисттер болот, ПГСниктер болот. Анын
жүк көтөрүмдүүлүгү, канча темир кетет, кандай арматура кетиш керек. Олар эсептеп туруп, анан кийин уруксатты бериш керек эле. Бу жерде ондай ич закондун эсептелген жана даже сварщиктердин лицензиялары жок. Бул коопсуздугун караган бир көк формачандар келип лицензиясын сураса жок. Биз болду токтотубуз деп качып кетет. Алар кеткенден кийин кайра муну бүтүрүп таштады, урду сокту менен. Давайте ошону мына бузсун, алсын, кереги жок. Себеби муну буздурбаса дагы эртең вдруг базар көчкөн болсо, миңа 10 миллион акча кетти деп туруп, бул коррупцияда жүргөн киши бул. 10 миллион акчам кетти деп туруп, мэрияны сотко берип туруп, кайра 10 миллионду бул мамлекеттен өндүрүп алат. Мына эң максат ушуда турат. Бу жерде элдин кызыкчылыгы бул өзүнүн кызыкчылыгы, экинчи мамлекет базарды көчүрө турган болсо, бир жака көчүрө турган болсо, менден мынада мынанча арматурам кетти, мынанча темирим кетти, усталарга мынча бергенмин деп туруп, мынадан 10 миллионду сотко берип жүрүп, бул дагы өндүрүп алат. Себеби бул ошол киши ошондойго көнгөн. Чындыкты айтты шу. Мына. Эгерде мен калпайсам, мына ушунча калып турат, сурагыла. Бул коррупцияда жүргөн адам. Коррупцияга малынган адам. Бул ошон үчүн бул өндүрүп алат. Мына мен күйгөнүм ошол. Дагы мамлекетте эртең бул заявление жазып, жогору жакта таанышым бар, менин палам бар деп, мамлекетти мэрияны сотко берип туруп, дагы 10 миллион акчаны өндүрүп алат. Бул ошого көнгөн киши бул. Ооба, эми бул боюнча бизге көп арыздар келди. Элдерден арыздан, анам жерде турган базардагы базарчылар келип, именно ошол боюнча бизге маалымат арыздар менен кайрылышты. Действительно биз келип, мына комиссионно, азыр полный комиссия менен келдик. Бу жерде архитектура, экотехинспекция, госрегистр, УМС бардык службаларды келдик. Действительно өзүбүз көрдүк. Эми коопсуз жаратып атат да бу жердечи, адамдарга безопасность жок да бу жерде. Эми азыр карап, энди торговый точка кылып атам, манча инвестиция киргизип атам, манча элге жумуш орун түзүп атам дегени менен бизге биринчи орун безопасность, элибизде коопсуздугу керек да бизге. Ошого азыр ар бир службага мен конкретно суроо бердим. Мыйзамдуу десем, эч кайсы служба мыйзамдуу деп айткан жок да. Бардыгы мыйзам. Ана обрыв деп госактымы? Госакты болсо сөз жок, майлы, госакты бар. Дейлик, допустим, ал кишиде госакты бар. Бирок бул жерге обрывка бир мындай коммерческий кылып куруш мыйзамсыз да. Анан эч кандай бир разрешительный документтери жок. Ошого биз мына элдер мэрдер жерде турат, отурат да, кылышыбыз керек. Бирок мыйзам чегинде кылышыбыз керек да. Ошого биз азыр полный службалар менен келип, бу жерде акт түзүп, ар бир служба мыйзам чегинде өзүнүн сунуштарын айтып, пожалуйста, жасасын. Биз каршы эмеспиз, наоборот, биз ишкерлерди колдойбуз. Биздин мэрияны бүгүнкү күндө саясатыбыз ошо ишкерлерди колдош. Ошончо иш орун түзсүн, ачсын, биз рахмат айтайлык. Анан мына жерде кече мост курду мына аксакал. Мостко берди, рахмат. Жол жасаган, өзү Кудайымга ham мындай сооп болот. Бирок мостта мындай торговый точка болбош керек да. Алдагы нормага туура келбейт. Ошого мына бүгүн комиссионна келип, бардыгыбыз келип, ошо жерди карап, азыр акт түзүп атабыз, мыйзам чегинде иш алып барабыз. Мыйзамсыз болсо, бүгүнкү күндө мен азыр 99-100% айта алам, действительно мыйзамсыз болду. Биз азыр службалар полный өзүнүн иштерин алып барышат. Мыйзамсыз болсо биз эртең сноска өткөрүп беребиз, сноста бузуп берди алабыз да эми.